Аузубиллахиминашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, Кудай сактасын. Эгерде жашооңуздарда кыйынчылык болуп жатса, кээде жашоодо биринин артынан бири түшкөн сыноолор болуп турат. Ар жагынан кысым, түйшүк, көйгөй жана башка көп бир кыйынчылыктар келген учурда ушундайда чыдамыбыз кетип, качан бүтөт бул сыноо деп кыйналабыз. Урматтуу момун мусулмандар, мындай учурларда Бакара сүрөсүнүн 286 аятында Аллах Таала эстөө үчүн бизге мындай деп атат. Эстөө жүрөктү жумшартат. Аузубиллахиминашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Аллах ар бир пендеге күчү жетчү жүктү гана жүктөйт. Бул аят бизге кыйынчылыгыбыз чоң болсо да аны көтөрүүгө биздин ички күчүбүз да бар экендигин эскертип турат. Аллах Таала бизге эч качан ашыкча жүк жүктөбөйт. Демек чыдаса болот. Сабырдуулук Аллахтын ыраазычылыгына жеткирүүчү жолдордун бири болуп эсептелинет. Урматтуу момун мусулмандар, кандай гана бир кыйынчылыкка туш болгоңуздар, сабырдуу болуңуздар, Аллахтан сураңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.